Саламатсыздар, урматтуу окуучулар, көркөм предмети 7 класстарга мугалим Ажиев Ниязбек Сайдахматович. Сабактын темасы ата мекенди коргоо, аскердик майдан жанрында сүрөт тартасыңар. Сабактын максаты ата мекен тууралуу керектүү маалыматтарга ээ болосуңар, ата мекен темасына ылайыктуу сүрөттөрдү тартканга көнүгөсүңөр, көркөм эстетикалык тарбия аласыңар жана ата мекенди коргоого тарбияланасыңар. Сабактын жабдылышы адабияттар, интернет блоктарынан алынган маалыматтар, видео материалдар, фотосүрөттөр. Керектелүүчү каражаттар. Негизги түшүнүктөр. Урматтуу окуучулар, биз терминдерди эсибизге салып алалы. Композиция сүрөт өнөрүндө топтоштуруу, кураштыруу, бир чоң теманы ойлоп табуу деген маанини түшүндүрөт. Штрих колдун бир шилтеминде аткарылган түз, ийри, айлана жана башка сызыктары. Эскиз алдын ала жасала турган нерселердин чиймелери. Акварель боёгу суу менен суюлтулуп иштетилет. Пигмент жана бал кошулган боёк. Сабактын темасы ата мекенди коргоо. Урматтуу менин сүйүктүү окуучуларым, ата мекенди коргоо ар бир кыргызстандык жарандын милдети. 2003 жылдан тарта бул күн календарда кызыл дата болуп белгиленип келет. Кыргыз өкмөтү атайын токтом кабыл алып, жаш өспүрүм өсүп келе жаткан муундарды мекенчиликке тарбиялоо максатында ата мекенди коргоочулардын күнү деп жарыялаган. Ата мекенди коргоо эр жигиттин ыйык парзы. 18 жашка толгон ар бир жигит аскерге кызмат өтөөгө милдеттүү. Аскердик кызмат өтөөнүн бир күндүгүн алып көрөлү, урматтуу окуучулар. Таңкы саат 6 болду. Рота подъем дегенде бийик үн чыгышы менен жоокерлер койгонот. 45 секунд ичинде кийинип бүтүшөт. 40 мүнөт ичинде эртең мененки дене тарбия жасашат. Калган 20 мүнөт аралыгында жаткан бөлмөсүн тазалап чыгышат. Ал эми 10 мүнөттүн ичинде комиссарлар келип жоокерлердин гигиеналык текшерүүдөн өткөрүшөт. Кийген кийимин, жакасынын тигилишин, сабакка даярдыгын текшерет. Кийинки 20 мүнөттө эртең мененки тамактанууга ашканага барышат. 20 мүнөт ичинде тамактаныш абзел. Сааттын жебеси 7:30 болгондо күжүрмөн даярдыктагы сабактарга даярданышат. 8:00 баштап 30 мүнөт аралыгында бир жумага берилген күжүрмөн даярдык боюнча машыгууларды жасашат. Калган убакыттарда бекитилген аскердик уставдардын негизинде күндү жыйынтыкташат. Кыргыз Республикасында аскердик кызмат өтөөнүн мөөнөтү 1 жыл. Жумалык милдетин көрөлү. Дүйшөмбү күнү аскерлер үчүн сактык машыгуу болот. Шейшемби күнү жаңылыктар менен таанышат. Шаршемби күнү химиялык заттардан кантип коргонуу керек экендигин үйрөнүшөт. Бейшемби күнү дарыгерлер жугуштуу оорулардан кантип сактануу зарылдыгын үйрөтүшөт. Жума күнү курал менен машыгуу жүргүзүлөт. Ишемби күнү жаткан бөлмөсүн тазалап, мончого түшүшөт. Жекшемби күнү эртең мененки ойгонуу 1 саатка кечирээк болот. Аскердик кызматта чыныгы мекен сакчылары тарбияланышат. Урматтуу окуучулар, сабагыбыздын практикалык бөлүгүнө өтөбүз. Ата мекенди коргоо боюнча композициялык чыгармаларды жаратабыз. Композициялык чыгарма деген ар кандай эскиздердин негизинде ошол мекен сакчыларынын ата мекенди коргоп жаткан көрүнүштөрүн силер тартып үйрөнөсүңөр. Төмөндө окуучулардын тарткан сүрөттөрүнө күбө болуп турасыңар. Урматтуу окуучулар, биз ошол бир жума аралыгында эскиздерди түзүп, жакшынакай акварель боёгу менен композициялык чыгармаларды иштейсиңер. Ата мекенди коргоо ыйык милдет, ар бир Кыргызстандын жараны. Ата мекенин, өз ата мекенин сүйүүгө, коргоого милдеттүү. Эми урматтуу окуучулар, үйгө тапшырма беребиз. Ата мекенди коргоо боюнча композиция түзүп келесиңер. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Мен силердин эскиздериңерди, жараткан композициялык чыгармаларыңарды WhatsApp аркылуу күтөм. Ошол WhatsApp'тан сүрөтүңөрдү жакшынакай кылып тартып, мага кайтарым байланышка жөнөтөсүңөр. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.